31 бөлüm. Баяс Баатырдын кондуулап келиши. Бектур өлгөндөн бери 3 күн өттү. Сөөгү өзү мейманчылап келгенде тигилген боз үйдө жатты. Баяс Баатыр чигилдердин айылынан жанына калың кол алып аттанып чыгыптыр деген кабар келди. Каган жаш Баатырдын өлүмүнө шектүү эч кимди таба албады. Баары ал түнү өз өргөлөрүндө отурушканы маалым болду. Бектурдун өз ажалынан өлгөнү же киши колунан мерт болгону Каганга азырынча белгисиз болду. Эл бир орунга олтура албай Каган өргөдөн кабар күтүп элтеңдеп жатышты. Кагандын айылындагы аттуу баштуулардын баары Куттемирдин өргөөсүндө Бектурдун агасы Баяс Баатырдын келишин күтүп отурушту. 4-күнү таң эрте Куттемирдин хан өргөсү жайгашкан айылга жакын жерден кишинеген аргымактардын үнү угулду. Кабарда айтылгандай эле Бектурдун сөөгүн алып кетүүгө Баяс Баатыр өзү келди. Бир тууганынан айрылган Баяс ичи өрттөнүп, бир четинен анын өлгөнүнө да ишенбей жатты. Бектурдун жансыз денеси жаткан өргөөгө кирип, арк суруп кездеме менен жабылган инисинин бетин ачып, көрсөтүшкөндө гана өлгөнүнө чындап ишенип, анын муздак чекесинен сылап, көкүрөгүнө башын коюп, өксүп ыйлады. Кайрат кылыңыз, Баатыр! Бир аздан кийин Баяс Баатырды жан жөкөрлөрү колтуктан ала артка тартып кетишти. Элүүгө жашы таяп калса да, Баяс Баатыр жаш баладай солуктап, өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлап турду. Кабагы карыш салынган Куттемир Каган топ жигиттерин ээрчитип жанына келип, кайрат айтып, корун мойнуна салып, кечирим сурап, чөгөлөп отурган кезде да токтободу. Тээ бир кыйлаада барып басылып, Куттемир Каган менен сүйлөшмөккө Кагандын ордосуна жигиттерин ээрчитип бет алды. Душман көзүнө сөз болбосун деген Куттемир ордодогу бектер менен жайсаңдардан, аксакал көксакалдардын бирин да өргөгө киргиздирген жок. Ээн өргөдө жайылган дасторкондун четинде маңдай тескери отурган Баяс экөө гана калды. Канча жыл чогуу, бирде душман болуп, бирде тууган болуп жүргөн Баяс азыр кандай айтса да, кандай деп кум сураса да, Куттемир көнүп берүүгө макул болуп турду. Жаш кеткен Бектурга анын да кабыргасы кайышып отурат. Өргөгө келе жатканда колуна бүктөй кармаган камчысын эми тизесинин алдына баса отурган Баяс алдыга сунулган кымыздан ооз тийбей, мандаш токуна олтуруп, тамагын кырынып алып кеп баштады. Каган, инимди өз колум менен тарбиялап өстүрдүм эле. Агамдан калган жалгыз туяк эле. Алыс кетпей сөздүн ток этер жерин айтайын. Шартым ушул. Тогуздап кун төлөйсүң. Кызың Гүлайды да, жанагы кара жолтой карындашың Айбарчаны да мага күн кылып бересиң. Башка баш, кунга кун. Шааболотту Бектурдун ордуна мага жөнөтөсүң. Мен өргөмдө кызмат кылат. Кыздарың да, уулуң да кың десе баштарын алам. Бул салтка ылайык кеп эмес го, деди аны угуп оозунан кеби түшкөн Куттемир. Кандай салтка ылайык эмес? Жанатан бери ачуусу менен кайгысы аралаша ичинде кайнап жаткан Баяс бир күбө менен тизесинен баса отурган камчысын колуна алып сындырып ыргытты. Оң колу менен белиндеги куруна илинип турган кылычынын сабын мыкчый ордунан обдулду. Ак тойго келген инимди өлтүртүп салсаң, сеники салтка ылайык болуп, мен айтканым салтка ылайык болбой калат экен да, ыя Каган. Бектурдун киши колдо болгон болбогонун так билбейбиз. Бир ачууңду мага бер. Кеп тыңда, Баатыр. Кандай билбейсиң? Кандай эле каруу күчкө толуп турган жаш жигит бир түндө уктап ойгонбой калат экен. Сен уу берип өлтүрдүң. Акылыңды бештеп, абайлап сүйлө, Баяс. Тууганыңдан айрылып, ичиң атышып жатат. Түшүнүп турам абалыңа. Ошондо дагы сенин сураганын талабың туура эмес. Үй бүлөмдү сага жөнөтө албайм. Башкасын айт. Мал сурасаң мал берейин, мүлк сурасаң мүлк берейин, тогуздап кун төлөйүн, деди Куттемир ачуусун ичине катып. Андай болбойт. Менин айтканымды кыласың. Каган боло туруп калыстыктан тайба. Кара жолтой карадалы карындашың Бектурма канжарын жиберип, сага тием дебегенде, бул иштин баары болмок эмес. Кайдагы канжар? Баяс буга чейин жигиттерине алдыртан буйрук берип, Бектурдун жанынан табылган канжарды далил катары алдырткан болчу. Лаал таштар чөгөрүлүп, сабы алтындан жасалган канжарды койнунан сууруп чыгып Куттемирдин алдына ыргытты. Мына, дал ушуну карындашыңдан сурап ал. Бул канжарды жибергенден кийин эле Бектур шашып бир орунга олтура албай, куда түшүп келүүгө мени жөнөткөн. Кой десем да болбой уулуккан. Көрсө ажалы шаштырып жаткан тура бечара инимди.
Куттемир канжарды алып кармалап көрдү. Көзүнө тааныш урунду, бирок кайдан көргөнүн эстей албады. Муну мага ташта, деди канжарды кармаган боюнча. Далил катары кармап, Айбарчаны сураккалайын. Мейлиң, деп бурк этти Баяз мөрөйү колуна тийип, Куттемирдин баш көтөртпөй айыптап жатканына иштен кубана. Баатыр, эгер сенин айтканыңа көнбөсөм кантесиң, деди Куттемир бир аздан кийин. Анда өзүңдөн көр. Катуудан казаның, жумшактан күлүң калат. Кызыл кереге кылып, элиңди чаап, өзүңдүн ийниңден башың кетет. Айтты, айтпады дебе. Куттемир канчалык жаалы кайнаса да ансын билгизбегенге тырышты. Күч атасын тааныбайт. Баясты антип чыкпайт деп да ойлобойт. Чигилдер сан жагынан көптүк кылат. Жоокерлери дагы мыкты машыгышкан. Куттемир жоолашкандан качпайт, бирок ортодо бөөдө адамдын каны төгүлүп, эли беажал набат болгондон качат. Ушул ойлору ичине тынчтык бербеген Куттемир терең дем алып алды да акыркы сөзүн айтты. Өзүң билесиң, хандын сөзү эки эмес. Бери жагы 3 күндүн, нары жагы 7 күндүн ичинде жообун берем, Баяз баатыр. Келиштикпи? Болуптур, деди Баяз. Баятан бери ушул жоопту күтүп турган. Куттемир айтса айтканын жасайт. Баяздын артка чегинери жок. Кандай болгон күндө да Баяз азыр утушка ээ болгону турат. Куттемир айтканына көнүп, уулу менен кызын ага кошуп Айбарчаны жөнөтсө, анда дагы жакшы. Куттемирди кыңк эттирбей, баласын туткундап, каалаганын жасатат. Берем деген жери, тартуулайм деген малы ал күнү Баяздык эмей кимдики? Чүрөктөй Гүлай менен баатыр кыз Айбарчаны күн кылса Баязга жарашпайт бекен. Бирок Куттемир мунун баарын оңой эле көнө калбасын билет. Ал экинчи жолду тандайт. Өлсө да кармашып жатып өлөт. Андай болсо дагы жакшы. Ушунча жыл Баяз жоокерлерин эмнеге багып машыктырды? Каган болуу Бакбуркандын балдарынын эле энчисине бөрүп турбу? Анында бүткүл элге каган болууга акысы бар. Куттемирди жеңип, каган болуп, улуу жибек жолунун боюндагы маанилүү сепилдерди ээлеп, биягы Суй-су алеси, тигил жагы Ашына түрктөрү, ары жагы Сасаниттер менен алака кылганга Баяздын дагы күчү жетет. Бул жерге аттанаарда мурда атасы Эртол жайсаңдары жана ага ымала кылган уруунун бектери менен кеңешип, Баяз баатыр ушул бүтүнгө келген болчу. Салаадан агып жаткандай сансыз байлык, канчалаган жер менен уруулар анын көзүн карап калса жаман эмес го. Ушуларды айтып, Куттемир каганга каршы кармашууга 4 уруунун бектерин дагы астыртан көндүргөн. Ошентип катуу талабын койгон Баяз баатыр алдына коюлган кымыздан бир урттам да ооз тийбей, бир үзүм даам да сызбай, ошол күн эле Куттемирдин айылынан чыгып, инисинин сөөгүн жүктөлгөн арабаны коштоп, чигилдердин айылына бет алды. Куттемир каарын бетин ала кайра жаачу булуттай түнөрдү. Мындай жагдайлардын канчасын токтоолугу менен жеңген Куттемир бул жолу да оң колунан ачуусун сол колу менен басууга аракет кылды. 32 бөлүм. Сурак. Баяз узап кеткенден кийин Куттемир тактысы жайгашкан өргөдө канчалык тынчтанайын десе да болбой, үстүнө жан киши киргизбей, капаста калып, ары бери урунган кабыландай чамынып, аркы терки басты. Бу Айбарча кандай адепсиздик кылган? Кыз башы менен жигитке белек берип, сөз салат деген эмнеси? Бүтүндөй бир элди шылдың кылып, сөзгө сөлтүк, кепке кемтик кылайын деген эми бу кыз? Куттемир башын мыкчып, же ызага муунуп жатканын, же каары кайнап жатканын билбеди. Чыкыйындагы тамырлары көп, башы лукулдап ооруп чыкканда гана кызматчысын чакырып, булактан таза суусунан алдыртып ичти. Айбарчаны канчалык капааттайын десе да, атасынын Айбарчаны жакшы кара деп жазып калтырган керээзин эстеди. Акыры канжарды эмнеге бергенин дагы бир ирет өз оозунан угайын. Балким Баяз жалаа жаап жатпасын деген ойго келди. Ачуусуна алдырып жатканын карасаң, кечээ эле Айбарча Бектурга күйөөгө барбайм деп долуланып, кепке көнбөй жатпады беле? Өзү канжарды жөнөтүп алып, анан өзү кайра ошентип чатак салмак эмес. Бул жерде бир кеп бар болуп калды. Ошондон кийин гана ачуусу бир аз тарай түшкөн каган Айбарчаны чакыртты. Өргөгө кирген Айбарча адатынча токтоо турду. Болуп жаткан окуялардан дали эсине келбегендей, көздөрү бир башкача болуп, Куттемирди тике карады. Бул канжар сеникиби? Куттемир колундагы канжарды Айбарчага көрсөттү. Ооба.
Айбарча би арслан берген канжар Куттемирдин колунда кайдан жүрөт дегенсип таң кала түшкөн жүзүнөн даана байкалды. Анын ар бир кыймылына көз салып отурган Куттемир ушул азыр Айбарча канжарды Бектурга бергени чын болсо, аны эмнеге бергени тууралуу бир жолу жооп айтпаса, анын башын алдырып салсамбы деген ой акылына кылт этип, анан кекерлик сурады. Эмне үчүн мага муну Баяс баатыр алып келди? Айбарча эмне дээрин билбей, бир азга нес боло туруп калды. Жооп бер деп жатам. Эмне үчүн бул канжар Баястын колунда жүрөт? Куттемир ордунан обдула берип кайра отурду. Аны билбейм. Мен бул канжарды жаздын ортосунда жоготуп таппай калгам. Орну кармайын деп, бирок анча ызы-чуу кылбайын деп унуткарып койгом. Эмне үчүн? Деп кыйкырды Куттемир көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй чакчайып. Эмне үчүн Кагандын кара көздөй карындашынын канжарын уурдап алган киши табылбай калышы керек? Орну таап айбалта менен колунун манжаларын бирден кесип салсаң жакшы болбойт беле? Куттемирдин каарынан Айбарча көзгү суукта дарактан түшпөй калган жалгыз жалбырактай дирилдеди. Сенден муну уурдай качкан ууру ким болсо да, ал аны Бектурга сенин атыңдан жөнөткөн болобу ошондо? Сөздүн төркүнүн эми гана баамдаган Айбарчага эмнеге жөндөн жөн эле Бектур баатыр ага куда түшүп келип калганынын сыры ачылды. Ооба, анын канжарын уурдап алган адам аны Бектурга жөнөткөн турбайбы? Мына кызык, мындай болот деп ким ойлогон? Айбарча адатынча же ачуусу келип жатканы, же кейиш кылып жатканы билинбей мистейди. Унчукпай калбай, сөзүмө жакшылап жооп бер. Кайталап сурайм. Бул канжарды Бектурга сен жөнөткөн эмессиңби? Айбарча эсине келе башын ийип чөгөлөй отурду. Жалган айтсам, мени төшү түктүү жер урсун, төбөсү бийик көк урсун ага. Бектурга канжарды мен жөнөткөн эмесмин. Жасол! Деп бакырды Куттемир. Айбарча мени жазалаган жатабы деп бир селт этип, бирок ордунан былк этип койбой мелтейди. Куттемир жанын алса алып тынсын. Деги эле бул жашоодо кызыгар эч нерсеси калган жок. Ушундай ойлор кыздын башына зып этип өтүп, өзү молого таштай отурган жеринде катып калды. Эки жасоол кылычтарын жалаңдатып өргөгө кирип келди. Ордо башы Сарманды ага кошуп, баш жасоол Тоокени кошуп чакыргыла. Айбарча хан бийкенин нөөкөрлөрүн, кызматчыларынын бирин калтырбай кармап, суракка алып, канжарды ким уурдап алганын табышсын. Куттемирдин жаалы кайнап турганын көрүп, Айбарча каршы тил кайрыбады. Тооке жасоолдун ыкмалары ага белгилүү. Баарын кызыл камчыга алгандан кайра тартпайт. Абалы ушундай болуп турса, Айбарчаны каршы сүйлөгөнгө чамасы чак болуп турду. Сен канжарды ким уурдаганы табылганча өргөдөн чыкпайсың. Бара бер, деди бир аздан кийин бурк эткен Куттемир. Айбарча чөгөлөгөн жеринен туруп, артка кылчайып кетмекчи болуп жаткан. Токто, канжарыңды ала кет, деди Куттемир. Айбарча ага жакындап канжарды алганча, Куттемир аны көз элегинен өткөрүп, дагы бир карап алды. Бул канжар эмнегедир көзүнө тааныштай, кайдан көрдү эле, эстей албай жатты. Сабына жашыл лаал таштар чөгөрүлгөн, чыканакка жетпеген чакан аялдардын канжары. Токто, бул энеси Каныкеден калган канжар эмеспи? Ооба, дал ошонун өзү. Агасы жарашкаган Айбарчага берсе керек. Ушинтип ойлогон Куттемир кантсе да канжарды кимден алганын Айбарчадан тактап коюуну чечти. Муну сага ким берди эле? Деп сурады анан. Айбарча буйдала калды. Бир нерсе айтайын деп оозун таптап келип токтоп калды. Бул дагы эмнени менден жашырып жатат дегендей Куттемир кызга тоорула карады. Канжарга катылган дагы кандай сыр бар? Деги эле акыркы учурларда тез болуп жаткан окуялар башына сыйбай кетип жатат. Жарашаган берди беле? Бул менин энемдин канжары. Унчукпай калбай жооп берсең болобу? Айланайын. Куттемирдин үнү эми бир аз жайлап элдешкендей акырын чыкты. Айбарча канчалык чындыкты жашырса, жагдай ошончо оорлошо турганына көзү жетти. Куттемир эми баарын билип чыкмайынча жаны тынбайт. Биарслан канжар берип колун сураганын азыр ачык айтпаса, эртең дагы чоң чатак чыкканы калды окшойт. Ушинтип ойлогон Айбарча баарын ачык айтууну чечти. Канжарды мага Биарслан тегин берген, апасынан калган белек экен. Куттемир ого бетер сакал мурту түктүйүп, карышкырдай тик көздөрү менен Айбарчага суроолуу карады. О, теңир, тегин сага эмнеге канжар берип жүрөт?
Былтыр атамдын карашына келгенде учурашканы кирип, ушул канжарды берди. Сага карата сезимимди билдиргеним ушул болсун. Бул канжарды эч качан жанымдан чыгарчу эмесмин. Апамдан калган жалгыз белек деди. Апасы өлөрүндө кимди колукту кылып тандай турган болсоң, ошого тапшыр деп керээс калтырган экен. Анан мени өмүрлүк жарым бол. Азап бүткөндө өзүңө куда түшүп келип үйлөнөм. Кокус жоодо мертинип калсам, канжар менин сага түбөлүк сүйүүм катары эстеликке калсын деди. Айбарча сөзүнүн аягына чыкканча Куттемир отурган тагынан ыргып турду. Ушунун баарын ошол Бектурга күйөөгө бар деп сени кыйнап жатканда эмнеге айткан жоксуң? Канжар жоголду. Аны Биарслан тегин берди эле деп издетип ууду кылбайын деп тынч калдым. Баяс баатыр келип иниси Бектурга куда түштү. Каршы болуп келгенимди көрдүңүз. Эрге барбаганда жерге бармак белең деп тилдеп кетирдиңиз. Мени күт деген Биарсланга берген убадамды буздум. Анан ашыналарда согуш башталды. Ашыналардын тегини Биарслан чабарман чаптырып болсо да куда түшүп келе тургандыгын айткан жок. Кара булут агам келип колумду сурады. Сизди агамдай көрөм деп узаттым. Акыры Бектур баатырга барууга аргасыз көндүм. Сизди айтканымды укпайт, баары бир антташып койдум деп Бектурга кетирет деп ойлодум. Эл тынч болсун дедим. Башка кандай аргам бар эле. Куттемир кайрадан капаста калган кабыландай жулкунуп ары бери баса баштады. Сен бара бер кызым, деди анан бир аздан кийин артына шарк бурулуп. Канжар менде кала берсин, өзүң менен шашпай сүйлөшүп алам. Куттемир жанын коерго жер таппады. Ал түнү бою кирпик каккан жок. Кагандын баш жасоолу Тооке мындай иштерди бат эле иликтеп, суракка алган жагынан мыкты эле. Айбарча болжогондой нөкөрлөр менен күңдөрү чакыртып, шектүү дегендерди кызыл камчыга алды. Акыры Канжар Гүлайдын тапшырмасы менен Бөркү тарабынан уурдалып, ага берилгени, хан Бике аны Бектурга жөнөткөнү Куттемирге маалым болду. Куттемир душманга колтук ачкан кызы Гүлайды жаалыт кайнап жек көрдү. Сунайым кызынын бул кылыгын укканда эмне кыларын билбей, бирок ичтен чыккан ийри жылан деп кызына болушуп, жанына мансоктоону Куттемирден өтүндү. Каган Тышкабалды тынчтандыргандан кийин кызын баары бир жазылай турганын айтты. Башкы жасоол Тооке аны менен эле токтоп калбай, суракты улантып, акыркы ирет Бектур менен көрүшүп, кымыз ичкени үчүн Кара булутту да камакка алууну өтүндү. Куттемир макул болду. Анын үстүнө өзү да бул жагдайда Кара булуттан шектенип жаткан. Бектурду өлтүргөн ким экени анык табылганча камакта олтурсун деп буйрук берди. Арадан 7 күн өттү. Баяска эмне деген жоопту берерин билбей, Куттемирдин башы маң болуп турду. Өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман деген Куттемир жагдай таптакыр башкача өңүттө өнүгүп бара жатканын ушул жолу даана сезди. Акылын пештеп, эсин жыйбаса, жоо этектен ала турган оңтойлуу кырдаал түзүлүп калганын түшүндү. Чигилдерге тынчы жиберип, Баяс батыр өзүнө ылым санаган уруулар менен кол камдап жатканын, анысы аскергенсип күн чыгыштагы Кытайдын хандыктарынан аскерден жардам суратып элчи жөнөткөнүн билди. Иш жатак жагына айланды. Минтип бир жагынан ордодо анын үй бүлөсүндө ички ыйкы-тыйкы башталып жатса, Баястын сыртынан кол курап жатышы Куттемирди катуу кабатыр кылды. Кагандыкты талашып чатак башталып кетсе, эки дөө кармашса ортосунда кара чымын кырылат болуп, бөөдө карапайым эл азап жегерин Куттемир жакшы түшүнүп турат. Бийликтен, байлыктан, үй бүлөсүнөн да ушунча жыл кармашып жүрүп душманды сүрүп чыгып, ата-бабасы мекендеп келген жер кымбат. Ар кыл уруунун башын кошуп, бир журт кылып кураган эл кымбат. Башчысы жаман болгон эл басынат, каганы жаман болгон эл чачылат. Чачылган эл кетет, эл менен кошо жер кетет. Жериң кеткенден кийин сен эч ким эмессиң. Ошону Баяс түшүнүп коюптурбу? Элин ойлобой, күнүмдүк бийлик менен байлыкка кызыгып, душманга колтук ачып, ички ынтымакты бузуп жатканын кайдан билсин? Камылга көрбөсө болбойт. Куттемир жайлоодогу элин эртелеп эле Суяпка көчүрмөй болду. Суяптын сепили бекем. Жоо менен кармашканга оңтойлуу жерде жайгашкан. Баяс менен кармашканга даярданмак болуп, чечим кабыл алды. Өзүнө караштуу уруу башчылары менен бектерге шашылыш чабарман жөнөттү. Эл менен кошуп карындаш Айбарча, кызы Гүлайды, жубайы Сунайым менен жеңеси Жетикаш айымды Миң булактан Суяп чебине тезирээк көчүрүүнү чечти.
Адегенде жеңеси Жети Каш менен Айбарчаны айыл эли менен кошо Сепилге көчүрдү. Алардын артынан Гүлай менен Сунайымды, аларга кошуп туткун болуп камакта отурган Кара Булутту бир нече жоокер менен Үсөйапка жөнөттү. Кадырман окурман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Мен сүйүүнү таандайм чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө окуя татаалдашат. Урматтуу окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.